Аскар Акаев Кыргызстанга эмнеге келди? Бүгүн 14 декабрда Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев эртең мененки рейс менен Кыргызстанга келди. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазышууда. Алардын айтымында ал уулу менен учуп келген. Акаевдин келгени тууралуу маалыматты Репортер KG'ге өздүк булактар тастыкташты. Республиканын мурдагы премьер-министри Феликс Кулов белгилегендей, Аскар Акаев эми Кыргызстанга каалаган убакта эч ким менен макулдашпай эле келе алат. Анын сапары Күнтөр боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу болушу мүмкүн. Тергөө иштери дагы эле уланып, айрым маселелерди тактоо зарыл болушу мүмкүн. Бирок балким анын келиши жаңы жыл алдындагы жеке үй бүлөлүк маселелерге байланыштуу, деди Кулов. Булак Репортер KG. Нурланбек Шакиев Жогорку кеңештин жаңы чакырылышына төрага болобу? Аксы шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Нурланбек Шакиев Жогорку кеңештин жаңы чакырылышына төрага болору айтылууда. Шакиев бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча эң көп добуш алган талапкер. Ал мурдагы президент Курманбек Багиевдин маалымат катчысы. Андан кийин маданият министри, акыркы кезде жергиликтүү телеканалдын директору болуп эмгектенген. Булак Медиа Центр KG.